мекендештер, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, социалдык тармактын колдонуучулары Баткен облусундагы кырдаалды ыкчам чагылдыруу боюнча оперативдүү медиа штаб өз ишинин алкагында маалымат жыйындарын түз эфирде алып берүүнү улантууда. Баткен облусундагы соңку кырдаал коомдук коопсуздукту камсыз кылуу боюнча Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигине коомдук коопсуздукту камсыз кылуу кызматынын начальнигинин орун басары Исмаилов Нурланбек Курманбекович маалымат берет. Саламатсызбы, Нурланбек Курманбекович, бизди угатасызбы? Угатабыз, саламатсызбык, жакшы өтүп жатат байлар. Баткен облусунун аймагында коомдук коопсуздукту камсыз кылуу кандай ишке ашырылууда? Толук маалымат берсеңиз. Бүгүнкү күндө Баткен облусунун аймагында коомдук тартип жана буякта жарандардын коопсуздугун камсыздоо боюнча Ички иштер министрлиги толук кандуу иш жүргүзүп, 14-сентябрдан баштап ушул түштүк аймагындагы бардык Ички иштер министрлигинин күч түзүмдөрүнүн баардыгын күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөгө өткөрүлүп, ал эми түндүк аймактагы өздүк курам даярдыкка келтирилген. Бүгүнкү күндө Баткен облусунун аймагында коомдук тартип жана коопсуздук толук ишке орунганын көзөмөлүндө турат деп ишендирип кете алам. Азыркы күнү эвакуация иштери өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен биргеликте жарандарды коопсуз жерге эвакуациялоо иштери жүргүзүлдү. Ошол эвакуация болгон айылдарда ушундай милиция кызматкерлери тарабынан кайгылуу жүзөктөрү уюштурулган. Жарандардын үй мүлкүн тонотпой, өрттөтпөй талкалатпай сактап калуу боюнча иш жүргүзүлүп жатат. Рахмат, облустун аймагында коомдук коопсуздукту камсыз кылууга элдик кошундар тобу да тартылдыбы? Анткени социалдык тармактарда демилге көтөргөн жарандар ушул боюнча сурап жатышат. Албетте, бизде дагы азыр Баткенде ыкчам штаб түзүлгөн. Облустагы президенттин ыйгармактуу өкүлчүлүгүнүн алдында ыкчам штаб түзүлгөн. Бул штабта мамлекеттик деңгээлде деген штаб башчыларынын комитети түзүлгөн. Ошол штаб башчыларынын комитети бүгүнкү күндө ушул Баткен облусуна, Баткен шаарына келип өз ишин жүргүзүп жатат. Ошол штабка ошо жергиликтүү тургундардын байма-бай суроолор, сунуштар келип атат. Ошол биз да кайгылууга чыгат элек, биз да көмөк көрсөтөт элек, коопсуз камсыздоого катышат элек деп. Бирок бизде азыр өзүбүздүн күч түзүмдөрүбүздүн саны толук жетиштүү. Бардык иш-чараны өз күчүбүз менен аткарууга биздин колубуздан келет азыр. Рахмат. Облустун аймагында жабыр тарткан айылдарда талап тоноочулук, уурулук сыяктуу кылмыш фактылары катталган учурлар болдубу? Жабыр тарткан айылдарда, эвакуацияланган айылдарда башта айтып кеткендегидей милиция кызматкерлери тарабынан кайгылуулар уюштурулган. Ал эми жанагы түзмө-түз чек ара тилкесине жакын жайгашкан айылдарда ушул коңшу тараптын укук коргоо органдары менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, көчө кечинде ошол жабылган айылдардагы ошол басып кирген коңшу мамлекеттин түзүмдөрүн чыгаруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүлүп, баары тең чыгарылган. Бүгүнкү күндө ал жерде коргоо министрлигинин чек ара УКМКнын чек ара кызматынын кызматкерлери, атайын бөлүктөрү активдүү иш жүргүзүп жатат. Ошол айылдарды бошотуу боюнча, тазалоо иштерин жүргүзүү боюнча алар өздөрү иштерин аткарып бүткөндөн кийин ошол айылдарды биздин карамабызга өткөзүп берет. Андан аркы сактоо, кайтаруу, коргоо иштерин ички иштер органдары жүргүзөт. Облустун аймагында азыр ыкчам тергөө топтору түзүлгөн. Кошумча Бишкек шаарынан азыр Генерал прокуратуранын демилгеси менен УКМКнын ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын кызматкерлеринен ведомство аралык тергөө топтору түзүлүп, бүгүнкү күндө азыр бияка жолго чыгышты, бет алышты. Эртеңки күндөн баштап ошол жабыркаган айылдар боюнча, жабыркаган аймактар боюнча толук кандуу тергөө иштери башталат. Ошонун тергөөнүн жыйынтыгы менен анан кандайдыр бир толук маалымат беребиз деп ишенип Айтсаңыз, Лейлек, Баткен облустарында, айрыкча ушул эки райондо жол коопсуздугун сактоо боюнча кандай иштер жүргүзүлүп жатат? Жол кыймылын көзөмөлдөө жарандардын каттарында үзгүлтүккө учураган жагдайлар жокпу? Жол коопсуздугун камсыздоо максатында биз кошумча
Баткен облусунун аймагында кызмат өтөгөн жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо кызмат башкармалыгынын өздүк курамын кошумча Баткен районуна жана Лейлек районуна тартканбыз. Андан сырткары жетишпеген жерлерге коңшу Ош облусундагы кызматкерлерди атайын автоунаалар менен бул жерге келген. Жол кыймылын коопсуздугун толук көзөмөлдөө деп мен ишендирип кетем. Кооптуу деп аймактарга, кооптуу деген аймактарга жакынкы жер бара турчу жолдордун баарына тең көзөмөл өткөрүүчү посттор орнотулган. Ал жерден ошо жарандарыбызды байкоого шак өтүп кетпесин, же болбосо былтыркы учурдагыдай болуп жардам бере керек деп жөн эле баягы кирип кетип анан кийин жабыркап калган каза тапкан адамдардын санын көбөйтпөш үчүн ошо биз жетерек жерден бөгөт коюп жарандарды токтотуп иш алып баруудабыз. Рахмат, анда кезекте суроо жоопторго берсек, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү суроолорду болсо берсеңиздер болот. Эгер суроолор жок болсо, анда сиздер Баткен облусундагы коомдук коопсуздукту камсыз кылуу боюнча маалыматтар менен Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын начальнигинин орун басары Исмаилов Нурланбек Курманбекович маалымат жыйынына күбө болдуңуздар. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Саламатта калыңыздар.